Чоң рахмат. Азыр карап атабыз, буга чейин 31 миллион 128 миллион акш доллары бул долбоорго иштеп аткан экен. Азыр эми кошумча 9,2 миллион акш доллары грант катары келет атат, туурабы? Долбоор иштеп башталып элек, сиздерден макулдашууга, кол коюшуга, ошол макулдашууга алынган. Ал эми ушуга кошумча грант 9,2 иштеп баштай элек, бирок мурда бул макулдашылган, азыр 9,2 миллион. Кошумча болуп атат. Жалпы суммасы 40,48 миллион. Үчүнчү компонентинде мындай деп турат да, климаттын өзгөрүүсүнө туруктуу альтернативдүү киреше булактар өнүктүрүү үчүн дээрлик 3,5 миллион доллар которулат экен. Туруктуу альтернативдүү киреше деген кандай киреше? Мисалы, бул жерде бул жайыттарды бүгүнкү күндө мал деградация алып келип атат. Ошонун негизинде ошол жергиликтүү элдерди жана коомчулукту жалгыз гана ошол мал менен эмес, ошол мисте, жаңгак, токой өстүрүү менен алектенип, жана ошол кошумча жанагы нарк чынжырчасы менен дейбизби, ошону менен өздөрүнө киреше алып келүү да. Ушул 3,5 миллион долларды коротпой эле мисте эккиле, жаңгак эккиле, андан башка да кирешелер бар деп түшүндүрсө болбойбу? Бул эми грант берилет. Өздөрүнүн дагы 30% салымдары бар. Ошонун негизинде ошол коомдук уюмдарды түзүү менен же жеке тарап менен иш алып барышат да. Макул. Экинчи компонент боюнча индикаторду көрсөтүпсүздөр. 870 миң доллар эми дээрлик 1 миллион долларга жакыны план иштеп чыкканга, аны ишке ашырууга. Ошол жайыттарды башкаруу боюнча план иштетилип чыгат экен. Андан кийин аны ишке ашырууга дээрлик 900 миң доллар кетип атат да. Эми ушуга чейин жайыттарды иштетүү боюнча сиздерде план жокпу? Сөзсүз башкалардан акча алып туруп ошонун негизинде түзүш керекпи? Түшүндүрүп коюңуздарчы. Бул эми негизи пландар бар. Бул пландарды биздики эмездичи бул долбоор өзүнчө алып кетет. Эгерде Нуржит Кадырбекович уруксат берсеңиздер, ошол реализация бөлүмү бар. Кошумча толуктоп берсе. Тулеев Тамчыбек. Урматтуу депутаттар, Тамчыбек Тулеев, Аль чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү. Урматтуу Нуржит Кадырбекович, жакшы суроолорду берип атасыз. Экинчи компонентте бир 2-3 иш чара бар. Анын ичинде бири жана план биргелешип колдонуу дегени бул биздин Токой чарбасындагы, Токой фондусунда турган жайыттар менен биздин Аль чарба багытында жайыттардын экөөнүн ортосунда көбүн эсе булар чектеш болуп келишет. Анан колдонуу укуктук негиздик базалары бирдей болбогондуктан бир топ мындай карама каршылык келет да. Ошондуктан алар менен чогуу колдонуу боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Пилот катары колдонуу деп. Ошол Токой башкармалыгы менен жайыт комитети экөө биргелешип план кылат. Ошол жайыттар жакшыртууга грант берилет 150 миң долларга чейин. Бул эми бир ушул эле адаптациялык фонддон бөлүнчү акча, берки 31 миллиондо дагы акча бар. Ошол 150 миң долларга чейин 20-30 биздин Токой башкармалыктарына биргелешкен планга акча бөлүнөт. Булар бүт бар тең жайытты жакшыртууга жиберилчү акчалар. Ошондой эле инфраструктура оңдоого, жолдорду, көпүрөлөрдү оңдоого. Ошо план, модуль, окуу программасы деп эле миллиондор кетип атат. Мен деле университетте мугалим болуп иштедим эле, диссертациямды жактадым эле Японияда магистратурада. Бизге ушундай акчалар берилгенде тим эле доктордукту деле жактап коймокпуз. Бир 10 адам биригипчи, 1 жылда эле. План, модуль деген эмне? Бул сабак берилет, биринчи бул кирет, экинчи бул тема, үчүнчү бул методология, төртүнчү бул предмет деген эле нерселер. Ошо модулюн карагандагы 34,640 биринчи компонентте турат. Ошо окшоп эле кымырып кеткенге, жымырып кеткенге, эми караң 9 миллион деген аты менен болгону менен конкреттүү көзгө көрүнө турган, мен көрүп атам, мына питомниктерге кетет экен. Питомниктерди кылганга болгону ошончо 9 миллиондон 730 миң доллар кетет экен. Туурабы? Анан жанагы токойлорду калыбына келтирүүнү анда да көп экен, жанагындай суу сөздөр, аба сөздөр, жок сөздөр. Ошого бир 3,5 миллионго жакын кетет экен. Калган жарымынан көп эле ошо окшогон сүрөт тартканга же болбосо билбейм, бир жомок токканга эле кеткендей көрүнүп атат да. Жакшылап карап чыктыңыздарбы? Сиз да компетенттүү адамсыз, аким болгонсуз, асманда учуп жүрүп, кээ бир адамдар окшоп жерге түшүп калбай, элдин арасынан келгенсиз. Бир карап чыктыңызбы өзүңүз көзүңүз менен же барып ушуну өткөзүп келдиңиз эле келе бердиңизби? Карап чыктым, Нуржит Кадырбекович. Бул эми буга чейин 31 миллион макулдук сиздерден алынгандан кийин ошо биз азыр 9,2 алып келип атабыз. Ал эми бул
биз дагы протокол бар экен, буга чейин бизден дагы сунуштар болуптур, ушул реализацияда, ушул оптималдаштыруу көбүнчөсү сатып алууга кээ бир жерлерден макулдук алып турбуз. Жакшы, анан бир жерде мен ушуну алып, экинчи компонентте турат, орусчасы восстановление речных и водных источников дейт. Кыргызчасы дария жана суу булактарын калыбына келтирүү. Кантип калыбына келтиресиңер? Бул жомоктогу сыйкырчылар болсо ишенсең болот. Анан бар сууну пайдаланып атабыз, бар мөңгүнү пайдаланып атабыз. Кантип калыбына келтиресиздер? Жөн эле мындай коо сөздөр эмеспи деп коркуп атам да. Бул жайыт ирригация система, жайыттарды сугаруудагы ошо пайдаланган каналдарды жана ирригация системалары, жаңы технологияларды пайдалануу. Жо, булактарды кантип калыбына келтиресиздер? Булак деген тоодон чыгат, Кудай Тааланын буйругу менен мөңгүгө жараша. Ал адам факторунун, адамдын таасири бул жерде болбойт. Ошого түшүнө албай атам да, эмнени айтып атат бул жерде? Бул жерде айтып кеткендей, жана жайыттар маселесинде ошол көбүнчөсү ошол ички ошол жердеги дагы каналдарды казууга, анан мисалы ошол эле жасалма мөңгүлөр менен бир өзүнчө долбоорлор бар, ошонун алкагында алып кете берет да. Эки суроом калды. Биринчи компонент жазылып турат да, эко тутумдардын жана киреше булактардын туруктуулугун камсыздоо үчүн климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууну жана гендердик теңчиликти бирлештирүү үчүн дарамет тарбытууга. Жайыттарды калыбына келтирүүдө гендердин эмне тиешеси бар? Жерде жанагы буга чейин айтылып аткан 3 миллион жанагы каралган гранттарды бул ошол аял затынын жана жаштарга өзгөчө ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эгерде ошол бир юридикалык жакта түзө турган болсо, буга чейин айтылгандай $150,000 чейин грант берет да. Ага албетте кошумча 30% бериш керек. Ошол жерде ошол жергиликтүү көбүнчөсү аял заты ошол коомчулук бир уюмдарды уюштура турган болсо, ошол жергиликтүү ошол аялдарга баягы жумуш менен камсыз кылуу максатына жана жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. Анан эми бул долбоорлордун дагы талаптары ошол гендердик маселени чечүү кирет. Ошонун негизинде ошол дагы саясат жүргүзүлөт да. Уйга эр токуба деген бир сөз бар да. Уйга эр жарашпайт. Ошогон темаларга деле жарашса жарашпаса деле гендер маселесин кошо бергендерге көп түшүнө алган жокмун. Мисалы күйөөсү түзөбү, уулу түзөбү долбоорду, сметаны аялынын атынан же келинин атынан тариздеп алып келе бере турган иш экен да. Эми эң аягында айтарым, эмне үчүн мындай деталдуу сметасы жок? Муну миллион арага, миллион бер жака жөлөп которуп кое тургандай эле компоненттер экен. Деталдуу жок да. Мынча тыйын бул жака кетет, мынча тыйын бул жака кетет. Башкалары негизинен консультанттарга деп туруп бир 3-4 миллионду коркпой бөлүп койчу эле, анан көзгө көрүнбөгөн чыгымдар, белгисиз күтүлбөгөн жагдайларга деп туруп бир 5-6 миллион бөлүп койчу эле. Бул жерде такыр эле деталдуу эчтеке жок. Дүңүнөн эле бир 4-5 пункт турат. Биринчи маселеге кошумчалап кетейин. Буга чейин да Лейла Хияновна бул маселени көтөргөн, ошол гендердик маселени тескерисинче тыкыр кароону. Ал эми деталдуу бар, бирок бул чоң мындай объемный папкада. Эгерде бардыгын айтып бер десеңиздер, ошол ОРП баарын түшүндүрүп айтып берсин. Но ал жерде бардыгы подетально, по статейне бар да, эми ал ар бир сатып алуучу жана окутуучу нерселер. Бизге жөн эле сметасын гана жөнөткөлө, папканын кереги жок. Мага жазуу түрүндө бергилечи. Менде жалпылап бар бул расходторду, бирок мындай статейно эле жалпылап да, ал эми ар бир майдалап эгерде Деталдуусу барбы? азыр деле бар, анда тартып аласың, бирок мындай чоң эмеде объемдогу папка. Биринчи компоненттен 5 пункт окуп бериңизчи, эгер деталдуу болсо. Нуржит Кадырович, кайсынысын? Ошо модуль деп турасыздар, гендер деп турасыздар, ошолордон бир деталдуу дегенди билесиз эми? 350 миңди бир которуп койбой, мисалы $312 бул жака, $507 бул жака, $33 бул жака деген. Эми азыр сом менен сүйлөшпөй калдык, жалаң доллар менен сүйлөшүп калган заман болду. Азыр мен бюджетти ача коеюн. Мейли, мага жаз түрүндө бериңиздерчи. Азыр убакытты кетирбейли, коллегаларыбыз да күтүп калды. Жаз түрүндө беребиз, кенен. Жарайт.